Мектеп директорлары жаңы жобо менен дайындалат. Жогорку кеңештин депутаттары Улуу Британияга кетишти. Бажы тутумуна кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, 21 кызматкер иштен алынды. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар Улуу Британияга иш сапар менен кетишти. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Иш сапардын алкагында бир катар жолугушуулар өткөрүлүп, парламент аралык кызматташтык талкууланат. Андан тышкары Кыргызстандын эгемендигине арналган тегерек үстөлгө катышып, Улуу Британиядагы кыргызстандыктар менен кезигишет. Төраганы депутаттар Улан Примов, Жанарбек Акаев, Лейла Лурова, Элдар Сулайманов, Жылдыз Садырбаева коштоп жүрөт. Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Риштон райондордун акимдери Учкунбек Жоробаев менен Бахадир Холиков жетектеген тийиштүү делегациялардын жолугушуусу болду. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Тараптардын жолугушуусу Баткен районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн Зарташ, Өзбекстандын Риштон районунун Чоңгара айылы менен чектешкен аймакта өттү. Тараптардын жолугушуусу Баткен районунун Төрткөл айыл өкмөтүнүн Зарташ, Өзбекстандын Риштон районунун Чоңгара айылы менен чектешкен аймакта өттү. Анда тараптар чек ара аймактарындагы коомдук саясий абал, чек ара аймагындагы чыр-чатактарды жана кылмыштуулукту алдын алуу, жазгы талаа иштери, арык каналдарды тазалоо, эки элдин ортосундагы ынтымакты бекемдөө жана маданий иш-чараларды өткөрүү сыяктуу маселелердин үстүндө пикир алмашкан. Жолугушуу конструктивдүү маанайда өттү. Мамлекеттик бажы кызматында кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, 21 кызматкер иштен бошотулду. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Бул кызматтык иликтөө Кыргыз Республикасынын президентинин коррупцияга каршы алектенүү жөнүндө мыйзамынын алкагында коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иштердин артыкчылыктуулугу жана күчөтүлүшү бөлүгүндө көрсөтмөсүн аткаруу максатында жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен бажы органдарынын кызматкерлери тарабынан одоно тартип бузуу фактылары жана коррупциялык укук бузуу фактылары аныкталган. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык бажы кызматынын кадыр-баркын кетирүүчү кызматтык тартипти одоно бузгандыгы, ишеним жоготкондугуна байланыштуу 21 кызматкер инспектордон жетекчиликке кызмат ордун ээлегендерге чейин иштен бошотулуп, 13 кызматкерге катуу тартиптик чара көрүлгөн. Кызматтык текшерүүнүн материалдары укуктук баа берүү жана маңызы боюнча чара көрүү үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу органдарга өткөрүп берилди. Мамлекеттик жана муниципалдык билим берүү уюмдарына жетекчилер жаңы жобонун негизинде тандалат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматкери Гүлмира Үмүталиева билдирди. Эми директорлукка талапкерлер 2 баскычтуу сыноодон өтөт. Алгач тест тапшырышат, андан кийин 6 айлык сыноо мөөнөттөн өтүшөт. Андан татыктуу өткөндөр менен гана 5 жылдык келишим түзүлөт. Мугалим директорлук кызмат орунга 2 мөөнөттөн ашык отура албайт. Мектеп директору болууну самагандарга 2 жылдан кем эмес мөөнөттө директордун орун басары кызматын аркалашы керек деген талап коюлуп жатат. Себеби тажрыйба болбосо ишти аркалап кетиши кыйын экени буга чейинки процесстерде байкалган. Аны менен катар заманбап технологияны колдоно алуусу, лидерлик, менеджерлик сапаттарына өзгөчө көңүл бурулат. Эң негизги талаптардын бири өзүнө тиешелүү электрондук дарек аркылуу документтерди тиркеп жөнөтүшү зарыл. Эгерде электрондук дареги жок болсо сынакка катыша албай калат. Жетекчи катары кызматка барып жаткан талапкер сөзсүз заман талабына жараша сабаттуу болушу шарт. Кызматтык орунга жайгаштыруу ачык жүрөт. Билим берүү жана Илим министрлигинин социалдык тармактарында түз эфирде көрсөтүлөт. Билим берүү мекемелеринин жетекчилигине талапкерлердин арызын кабыл алуу 4 марттан башталды. Бүгүн 5 мартта Бишкектин 3 конушунда суу болбойт. Муниципалитеттин билдиргендей 5 мартта саат 9:00дөн 15:00гө чейин Энесай, Дордой 1, Дордой 2 конуштарындагы турак жайларда, мектептерде, бала бакчаларда, саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана башка социалдык, тиричилик жана өндүрүштүк объектилеринде ичүүчү суу берүү токтотулат. Суу Энесай суу топтомунда жана шаардык суу түтүк тармагында оңдоо иштерин жүргүзүүгө байланыштуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.